Саламатсыз, мен турмуштамын, бир кызыбыз бар. Жолдошумдун мага мамилеси начар. Анткени мени башка бала ала качып зордуктап койгон, алам деп. Бирок азыркы жолдошум болбой баарына көз жумам. Бул маселени козгобойм деп алган. Бирок азыр мени уят сөздөр менен сөгүп, уят сөздөр менен чакырат. Туугандар же башкалардын арасында мени кемсинтип шылдыңдай берет. Көп жерден тыйып коет. Күйөөгө тигенден телефонум жок. Sen oynoştoruң бар, мурунку кылганыңды кайталайсың деп ишенбейт мага. Жада калса дүкөнгө барчу эмесмин. Азыр эми чыга баштадым. Көчөгө лишний чыкпайм. Только төркүнгө 4-5 саат отуруп келем. Жаркылдагандай шайыр тыпылдаган кыз элем. Азыр адамдарга кошула албайм. Көпчүлүктү да жактырбай калдым. Үйдө эле жүдөп отура берем. Айланабызда дагы кошуналар да тажадым. Ажырашып өнүккүм келет. Мурунку жашоомду сагындым. Эмне кылсам болот деген. Аллах акбар. Туугандар, раз мисалы адам маселени козгобойм деп алып убада кылгандан кийин, көз жумам дегенден кийин козгобош керек да. Адам мындай да. Кемчилдиги жок адам жок. Ошосунда чыдап, эгерде башка турмушта экен, эми сага экинчи болуп тийди, же болбосо башка күйөөгө чыгып айра алдың, мурункусунан эстете бербе сен. Анын сагындың, анан тигиндей, мындай деген бул адам келечекке тапты туура келбейт. Эми тагдыр. Кээ бир адамдын башы бирбей болот да. Кээ бир эркектер эле башка биринчи аялынан бакыт таппай, экинчи аялынан бакыт табат. Кээ бир аялдар биринчи күйөөсүнөн бакыт таппай, экинчи күйөөсүнөн бакыт табат. Кээ бир ошондой кыздар мурунку немеде да алданып калып, жаман ишке барып, кийин тооба кылып, Алланы таанып, кейип, ошондон алхамдулилlah мисалы тооба кылган болот. Карап туруңуз, бир адам бир күнөөдөн тооба кылса, ошону сиз мурунку күнөө менен айыптап, каралап, ардантсаң, Алланын алдында чоң күнөө бул. Мисалы бир ууру, туура уурлук кылып жүргөн. Эми азыр бул тооба кылды. Тооба кылгандан кийин да сен асылып атасың да, сен билесиңби, баягында уурдап жүрчү элең го, ана мына депчи. Бул эң чоң күнөө ушуга жазылат. Тигиге эмес. Ошон үчүн иншалла бир күнөөдөн тооба кылган кишинин артынан кайра түшпөш керек аны. Анын кайра сая түшүп алып, анын кайра намызына тийип. Мисалы мына да үй бүлө кандай эми? Кызыңар бар болсо, Алла Таала берген перзент немат экен. Шүгүр кылып, ошолорду жакшы тарбия кылып, ортодо ошончо бирок мына ошол келишпестиктердин баардыгын жойгонгочу бир гана пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары. Эң сунуштаганыбыз ошол. Пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары. Сиз истигфар, тообаны көбөйтүңүз, үйдө таалим күчөйтүңүз, 5 вакыт намаз үйдө окугула. Жылмайып, машалла, алхамдулилlah, Аллага таштап, өзүңүздү таква кармаңыз. Иншаалла, вал акибату лил муттакин. Кара, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала Кур'ан-ы Каримде аят түшүргөн. Акыбет. Натыйжа, результат бардыгы такванын аркасынан болот. Башында кичине сыноо болушу мүмкүн, андай мындайчы. Бирок сиз сабыр кылып, таквалыкка, жаман каалабай, айткандан чыкпай эле амалыңызды оңдой бериңиз. Алла Таала иншаалла үй бүлөнү абалда оңдоп коет иншаалла.